Демек, биз мезгил дөңгөлөгүнү кыш мезгилине айыбызды февраль айына белгилейбиз. А эми бүгүнкү күнү кайсы күн? Жума. Бүгүнкү күнүбүз жума күнү экен. Эми балдар, кыш мезгилинде аба ырайы кандай болот? Суук. Бирок бүгүн кыш мезгили болгонуна карабастан биздин классыбызда жаз жыттанып турат. Аба ырайы сонун, күн ачык болуп турат, балдар? Ошол жазды сагындыкпы? Анда келгиле жазды сагынуу деген ырыбызды аткарып коелу. Баштайбыз. Жаз келди, күн жаңырып, жомоктой жер жаңырып, жазды биз да күткөнбүз, гүлдүн жертин сагынып. Жазды биз да күткөнбүз, гүлдүн жертин сагынып. Көтөрүп күн сагынган татына кайбалдарбыз, табигатты суктантып, күлүп турган балдарбыз. Табигатты суктантып, күлүп турган балдарбыз. Балдар, биз ар дайым сабак башталууларда эмнени эске алып алат элек? Үй тапшырмасынан да калдым. Алтын эрежелери. Анда кандай алтын эрежелерибиз бар эле? Эске салып көрөлүчү. Адабий тилде сүйлөп. Демек сабакта дайым адабий тилде сүйлөшүбүз керек экен. Дагы кандай алтын эрежебиз бар? Сөзгө конок берүү. Сөзгө конок берүү. Тазалыкты сактоо. Класста дайым тазалыкты, мектепте, класста тазалыкты сакташыбыз керек экен. Дагы кандай алтын эрежебиз бар эле? Бири-бирибизди сыйлоо. Сабакта бири-бирибизди сыйлап отурушубуз керек экен. Регламентти сактоо. Убакытты туура пайдаланышыбыз керек экен. Дагы алтын эрежебиз барбы? Жаңылыкты үйрөнүүгө умтулуу. Азаматсың. Балдар, биз күнгө сабакка келе жатып, кандай максат менен келебиз? Жаңылыкты үйрөнүүгө умтулуп келебиз, жаңылыкты. Демек бүгүн сабактан дагы силер көптөгөн жаңылыктарды үйрөнүп кетишиңиз керек экен. Эми балдар, карагылачы, доскада кандай сыйкырдуу сүрөт пайда болуп калды? Жаратылыштын сүрөтү пайда болуп калды. Эми айтылачы, ушул жаратылыш кандай болуп бөлүнөт эле? Жандуу жана жансыз болуп бөлүнөт эле. Жандуу жаратылышка эмнелер кирет? Бар эле. Ак элбиз жандуу жаратылышка дагы эмне кирет? Ай көлгүлү дагы. Форель балыгы дагы эмнелер жандуу жаратылышка кирет? Арчалар. А эми жансыз жаратылышка эмнелерди мисал келтирсек болот да? Тоолорду дагы. Топурак жерлер дагы. Керемет, ысып көлүбүздү. Демек биздин жандуу жана жансыз жаратылыш өз темадагы сабагыбыз тема. Үйгө тапшырма эмне берген эле? Али? Жандуу жана жансыз жаратылышка сүрөт тартып келдикпи? Дагы кимдер даярданып келди? Ушул эле. Нурислам, келчи. Бул жактан басып кел. Тапшырмага дал неге жөнөтүп турам? Кандай жаратылыш? Жандуу жаратылыш. Туура. Алмамбет, келе кой. Бул жерде жандуу жана жансыз жаратылыш азамат бар деп келе кой. Бул жерде эки жымжык, анан бирок ал экөө жандуу жаратылыш. Жандуу жаратылыш. Туруш, келе кой. Күн менен жер жансыз жаратылыш. Сабира, келе кой. Бул жерде гүлдөр, бул жандуу жаратылыш. Азамат, сону гүл тартып келиптир. Айбек, келе кой. Жандуу жаратылыш азамат.
Bu жерде дарак менен бала турат, жандуу жаратылыш. Азаматсың. Басың келчи. Мен түрөтүн тартып Bu келдим. жерде демби, терек, гүл, жандуу жаратылыш. Дарактар гүлдөр, жандуу жаратылыш экен. Кане келем. Бул менен дарак жандуу жаратылыш. Том менен гүл жансыз жаратылыш. Азамат жандуу жана жансыз сүрөттөрдү тартып келиптир. Жаратылышта. Келе кой Алия. Альбина, келе кой. Бул жерде адамдар, чөптөр, жандуу жаратылыш, күн жансыз жаратылыш. Туура. Дагы ким даярданып келди? Нурайым кел. Эжеке бул жерде чымчык жандуу жаратылыш. Бул бутак жандуу жаратылыш. Азамат. Бактың бутагы жандуу жаратылыш. Келе кой дейм. Бул чымчык, бул дарак жандуу жаратылыш. Азаматсың. Дагы ким десе да даяр кел. Даярданып келди. Сабакка эмне түрөтүн тартып келди? Бул дарактар, булар чөптөр, гүлдөр жандуу жаратылыш. Жандуу жаратылыш. Азамат өз сонун тартып келди. Келе кой. Айбике. Айбике эмне түрөтүн тартып келдиң Айбике? Аккуу менен суу жансыз жаратылыш, аккуу жандуу жаратылыш. Азаматсың. Эң туура. Келе кой Жанара. Бул жерде болсо тоо суу менен тоо жансыз жаратылыш, терек менен Дарактары кандай жаратылыш? Мушуктарын бар экен. мушуктар, анан эсе терек, Булар кандай жаратылыш? неме чымчык, жандуу жана жансыз жаратылыш. Жандуу жана жансыз жаратылыш. Азаматсың Жанара. Эми балдар, демек бүгүнкү үй тапшырмасына эң мыкты деңгээлде Жанара эң мыкты деңгээлде даярданып келип турат. Анда мен эки топко бирдей үй тапшырмасына балдарына үйдөн упай бердим. Эми өзүңүз үчүн да ушул даярданып келгениңиз үчүн бул сүрөттү ата-энеңиз менен биргеликте тартып келиппиз, балдар? Ана ушул даярданган тапшырмабыз үчүн өзгөчө түндө кол чабыңыздар. Эми балдар, азыр мен силер үчүн атайын математикалык таблица түзүп келдим. Бул таблицаны дайым эле сабакта колдонобуз, суммасын табабыз. Суммасынын астында тамгалар, ар бир тамгалар бар. Ошол тамгаларды жазып чыксаңар, ачкыч сөздөр келип турат. Суммасын эсептегиле. Ana, altıga üçlü koşuyoruz. Kaça mı aldın? Жазында. Темамыз балдар. Қанаттылар жазында деген тема екен.
баштайбыз. Мане. Эми карагыла, биз бул күнгө чейин өткөн сабакта бул кандай канаттуулар? Бакма канаттууларды өткөнбүз, келген куштарды өткөнбүз. Бүгүн биз канаттуулар жазында деген жазда келген куштарды, кыштоочу куштарды өттүк. Бүгүн эми келген куштарды, келген куштарды өтөп, кандай келген куштарды билебиз? Мане, келген куштарды билесиз? Акку, чапалекей, дагы кандай келген куштар бар? Келген куштар. Келген куштар кандай канаттуулар бар? Келген куштар. Жаз келгенде кайсы дагы? Тойлоо учуп келет. Дагы күндүз сайраган кайсы канаттуулар келет? Чапалекей айттык дагы. Бул келет экен. Эми балдар, демек бизге чапалекей, акку, бул, үп жана карга, кыштоочу каргалар жана дагы чар каргалар дагы бизге жаз келгенде келишет экен, келген куштар. Эми балдар айткылачы, мырза жигиттерибизди бийликке талпынган жигиттерди кайсы канаттууга окшотобуз? Асыл айтчы. Акшумка. Дагы бир канаттууга окшотобуз. Мане, бүркүт туура. Ал эми сулуу айындагы сулуу кыздарды, назик кыздарды кайсы канаттууга окшотот элек? Кимден сурасам? Деп тур, сүйлөчү. Акку, эмне үчүн аккуга окшотобуз? Сулуу акку, сулуу канаттуу, папа, назик канаттуу. Эми балдар, дагы бир канаттуу бар экен. Тынчтыктын символу бар. Бул чапалекей. Тынчтыктын символу болгон канаттуу кайсы канаттуу эле? Гербтерибизде дагы сүрөтү бар. Кана Айбике, тынчтыктын символу. Көбүчкөн, ал тынчтыктын символу экен. Ал эми биз менен жанаша жашап, адамдар менен достошкондагы бир канаттуу бар. Жанара сүйлөчү. Чапалекей. Эми туура, азаматсыңар демек биз канаттуулар жөнүндө маалыматка ээ экенбиз. Азыр эми силерге дагы да кошумча жаңы маалыматтарды салып келген болсак, экранга көңүлүңөрдү турабыз. Канаттуулардын дүйнөсү көп кырдуу жана ажайып кооз. Чоң жана кичине канаты бар. Укмуштуудай жана жөнөкөй, үй жана туркой, ак жана кара, сууда сүзгөн жана учпаган канаттуу куштардын бир тобун жер жүзүнүн бүткүл улуу бурчунан жолуктура алабыз. Бардык канаттуулардын эки канаты жана тумшугу болот. Башка жаныбарлардан айырмаланып, алардын канаттары, жүндөрү бар. Канаттуулардын көпчүлүгү уча алышат. Алардын денеси учууга ылайыкташкан. Айрым канаттуулар учушпайт. Өмүр бою жашоосун жерде өткөрүшөт. Мисалы, төбө куштар, пингвиндер. Канаттуулардын көпчүлүк түрлөрү жагымдуу сайрашат. Сайроо аркылуу пикир алышат, түгөй табышат, өз аймагын чектешет. Канаттуулардын азыктануусу өтө түрдүү. Өсүмдүктөрдүн уруктары менен мөмөлөрү, жемиштер жана дан, курт, кумурскалар жана кемирүүчүлөр, балыктар жана бакалар, башка канаттуулар. Көпчүлүк канаттуулар суу башталары менен 1000 километр аралыкта жайгашкан жылуу жактарга учуп кетишет. Анткени кышында өз мекенинде жетишерлик азык таба албай калышы мүмкүн. Бул канаттууларды эркин куштар дейбиз. Эркин куштар жашоосуна жетиштүү шарт болгондо жана балапандарын чыгаруу үчүн жазында кайра учуп келишет. Кыштоочу чымчыктар өз мекенинде кышташат. Жазында канаттуулардын жумушу көп. Уя салуу, балапан басып чыгаруу. Ар бир канаттуу өзүнүн өзгөчөлүгүн уясын салат. Чапалекей топуракты ширикей менен жууруп, баткак кылып уя салат. Карга бактын бутактарынан уя согот. Өrdүк жерде камыштын арасына уялайт. Бүркүттүн уясы бутактан соголат. Кичинекей куркулдай жүндөн соолган топудай уя салат. Карлыгаштар суунун жээгиндеги ийиндерге, асканын жаракаларынын арасына салат. Өзүнчө эле канаттуулардын шаарындай көрүнөт.
куштар жумуртка туушат. Аларды денеси менен басып, ысытып, балапан чыгарышат. Андан кийин тукумун багышат. Балапандардын делleri сокур жана жыламач чыгышат. Алар өз алдынча жашай алгандай болгончо, чоңойгонго чейин ата-энеси таап келген тамак аштарды жеп, уяда өсүшөт. Айрым түрлөрдүн балапандары торолуп калган болушат. Жумурткадан чыккандан кийин бир нече сааттан кийин эле ата-энеси менен чогуу өз алдынча тамак ашын таап жей алышат. Канаттуулар биздин досторубуз. Алардын көбү токойлордун, талаалардын, парктардын тазалыктары, кышкы суукта жана балапан чыгарып жаткан мезгилде канаттуулар коргонуусуз калышат. Мындай мезгилдерде аларга жем берүү маанилүү. Эч убакта алардын уясына тийип, жумурткасын алууга болбойт. Балдар, канаттуулар канча түргө бөлүнөт экен? 3 түргө бөлүнөт экен. Кандай болуп бөлүнөт? Кандай болуп бөлүндү? Келген куштар, куштоочу канаттуулар, бакма канаттуулар. Куштоочу канаттуулар, бакма канаттуулар. Анда бул кайсы түргө кирип калат? Эмнени көрүп атасыз? Булар кандай канаттуулар экен? Бакма канаттуулар экен. А эми бул кандай канаттуу? Келген куш. Аты кайсы? Аты Акуу келген куш. А эми бул топто кайсы канаттууну көрүп атасыз? Көбүчкө. Анда мен азыр силерди үч эле бөлүнүшүнө карап, тоок, акуу жана көбүчкөн деп 3 топко бөлүп алабыз. 3 катардан айтып кетебиз. Тоок дейбиз, да? Акуу, көбүчкөн. Тоок, Көбүчкөн. тоок, акуу, көбүчкөн. Эми балдар, ушул айткан топторубузга карап, 3 топко өзүбүздүн тобубузга барып отурабыз. Эчтекелер жылдырбайбыз. Өзүбүз барып отурабыз. Баарыбыз мени карайбыз балдар. Бүгүнкү сабакта үй тапшырмаларына даярданып келип, балаларды алдык балдар. Таблицадан сөздөрдү таптык. Андан кийин стикер аңгемелерди окуп, бышыктоочу, жыйынтыктоочу көнүгүүлөрдү берем. Ошолорду аткара алганыбызда биз бүгүнкү окурмандын шахсынын туу чокусуна чыгабыз. Бул дегеним биз сабагыбыздын максатына жетебиз. Андыктан баарыбыз биргеликте эмне кылышыбыз керек максатыбызга жетиш үчүн? Аракет кылышыбыз керек экен. Анда менин көнүгүүлөрүм билүү берген көнүгүүлөр туура аткарганга аракет жасайбыз балдар. Анда эмесе мен силерге азыр биринчи тапшырма балдар. Стикер аңгемени окутабыз. Биз таблицадан өттүк, эми 3-чү шартты чыгабыз. Стикер аңгемени окуйбуз.